Саламатсыздарбы? Урматтуу адабият ишкыбыздары, кичинекей жаш достор. Жомоктор дүйнөсүндө тааныштыра турган бул чыгарма Ханс Христиан Андерсендин Бармактай жомогу. Илгери бир аял жашаган экен. Ал абдан балалуу болгусу келет. Күндөрдүн биринде ал сыйкырчыга барса, сыйкырчага бир данек берет. Аял данекти гүл өстүргөн челекке отургузуп койсо, андан кооз гүл өсүп чыгат. Өсүп чыккан гүлүн ачканда, анын так ортосунан бармактай болгон кенедей кыз чыгат. Ошентип аял кыздын атын Бармактай коет. Бармактайга жаңгактын сыртынан керебет жасап берет. Түндөрдүн биринде Бармактай уктап жаткан кезде терезеден чоң бака секирип кирет. Ал кыз уктап жаткан жаңгак керебетти кучактаган бойдон дарыянын ортосуна алып кетет. Бармактай суунун үстүндө өскөн чөмүчкүлдүн жалбырагында ойгонот. Ал коркуп кетет да ыйлай баштайт. Ошол жерде сүзүп жүргөн балыктар бака баласын татынакай кызга үйлөнткөнү жатканын угушат. Балыктар кызга боорлор ачып, чөмүчкүлдүн сабагын кемирип үзүп салышат. Сабагынан үзүлгөн чөмүчкүлдүн жалбырагы дарыянын агымы менен ылдый сүзүп жөнөйт. Кызды айланып кооз көпөлөк учуп жүргөн болот. Кыз белдигин чечип көпөлөккө сунат. Көпөлөккө артылган белдик аркылуу Бармактай суу менен ылдам сүзүп, түрү суук бакадан алыска качып жөнөйт. Көпөлөктүн жанынан коңуз учуп бара жатып, кызды көрүп калат дагы, аны буттары менен кыпчып алып, бийик дарактын үстүнө алып келет. Бийиктен кыздын башы тегеленет. Бирок Бармактай коңуздун башка досторуна жакпай калат. Ошондо коңуз кызды бийик дарактын үстүнөн ылдый алып түшүп, ак гүлгө отургузуп коет. Ошентип Бармактай жалгыз жашай баштайт. Ал чөптөн жасалган керебетке уктайт. Гүлдүн чаңчасы жана эртең мененки шүйдүрүм менен тамактанат. Арадан жай да өтөт, күз да өтөт. Көп узабай кыш келип, кыштын артынан аяз кирип келет. Кыздын багына алыс эмес жерде талаа чычканы жашачу. Байкушум десе дейт чычкан, жүр, мени менен жаша. Бирок мага күндүз үй ишине жардам берип, кечкисин жомок айтып турасың дейт. Күндөрдүн биринде чычканга кошуна жашаган момолой чычкан конокко келет. Ал кадыр барктуу момолой чычкан эле. Бир канча убакыт өткөндөн кийин талаа чычканы Бармактайга момолой чычкан сага үйлөнөм деп жатат деп шыбырайт. Бирок Бармактай таптакыр анын аялы болгусу келген эмес. Талаа чычканы менен кыз бир жолу момолойдукуна конокко барып келе жатканда жолдон бир канаты кайрылган чабалекейди көрүшкөн. Ушулардан эмне пайда? Деп чычкан айткан болчу. Бирок Бармактай ал чабалекейди аяды. Кыз чабалекейге көп булалардан атайын жууркан токуп, түнкүсүн келип аны жаап кетет. Кийинки күнү кыз чабалекейге дагы келет. Аны кучактап, жүрөгү согуп жатканын сезет. Бармактай качайын десе, чабалекей кызга минтип айтат. Рахмат сага кичинекей кыз. Мен жылып калдым. Жакында канатым сакайса, мен учалам дейт. Бармактай кышы менен чабалекейди багат. Жаз келери менен чабалекей кызга рахматын айтып учуп кетет. Бармактай болсо карыган талаа чычканын үйүндө калат. Жай өтүп күз да кирип келет. Карыган чычкан кызга тойго даярдан дейт. Себеби момолой чычканын үйү жердин алдында болот. Ал жак дайыма караңгы келет. Момолой чычкандын көзү көрбөйт жана ал жарыкты сүйбөйт. Бармактай: жаркырап тийген күн, менин атымдан чабалекейге салам айта бар деп күнгө кайрылат. Кызга чырк деген үн угулат. Көрсө, кыз менен көрүшкөнү чабалекей учуп келген болот. Мен жылуу жака учуп кетип бара жатам. Кааласаң сени кошо ала кетейин дейт. Ооба, мен сени менен кетем дейт. Бармактай сүйүнгөнүнөн кыйкырып жиберип. Экөө жылуу жака учуп кетишет. Айлана абдан кооз гүлдөргө толгон. Чабалекей кызды чоң гүлдүн жалбырагына отургузуп кетет. Бармактай гүлдүн ичинен кичинекей эльфти көрөт. Эльф кыздын ай чырайына айраң таң калат. Ошол жерден эльф тизелеп отуруп, кызга колун жана жүрөгүн тартуулайт. Бармактай кыз дагы анын сунушун кабыл алат.
Ал макул болоору менен кызга дагы 2 канат өсүп чыгат. Бармактай кыз өзүнүн теңин таап бакытка бөлөнөт. Бактылуу болгула деп чөбөлекей каалоосун айтып, булут аралап учуп кетет. Сиздер Ханс Кристиан Андерсенден бармактай жомогун уктуңуздар. Окуган Кипариса Сурахманова.